Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын катталуучулары, угармандары. Баарыңыздар амансыздарбы? Анда эмесе кийинки бөлүмдү баштасак. Экинчи бөлүм түнкү шаардагы курчоо, акыркы мүмкүнчүлүк. Түн ортосу жааган жамгыр шаардын асфальтын жалтыратат. Аргендин унаасы жана анын артында эски Нива шаардын чет жакасындагы Сатаровго таандык эски заводдун алдына келип токтойт. Аргендин жүрөгү каттуу согуп жатты. Анын жанында олтурган чор аксакал сабырдуулук менен эски мылтыгын текшерип, Аргендин ийинине колун койду. Балам, коркуу бул кадимки сезим. Бирок атаң сабыр дайыма айтчу. Коркуу сени башкарбасын, сен коркууну башкар деп. Бүгүн биз курал менен эле эмес, акыл менен согушабыз. Сатаров сени жалгыз келет деп күтүп жатат. Ал бизди карыган чалдарды эсепке алган жок. Бул анын эң чоң катасы болот. Арген терең дем алып, атасынын чиймелери катылган планшетти колуна алды. Анын планы боюнча ал ичкери кирип, Сатаровду алаксытып жатканда чор аксакал баштаган топ заводдун электр системасын үзүп, башаламандык жаратышы керек эле. Ошентип Арген заводдун ичине жалгыз кирди. Ортодо бийик отургучта колу буту байланган Максат отурат. Анын жүзү көгөрүп, кыйналганы көрүнүп турду. Сатаров караңгылыктан чыгып, кол чаап тосуп алды. Куш келипсиң, Арген. Көрдүңбү? Сенин шаардагы бактың канчалык морт. Бир күн мурун сен миллионер элең, а бүгүн болсо качкынсың. Кана, чиймелерди бер да досуңду алып кет. Мен убадамда турам, деп айтты. Арген планшетти сунуп жатып, Максаттын көзүнө тигиле карады. Максаттын көзүндө коркунуч эмес, өкүнүч бар эле. Ал акырын гана шыбырады. Кечир мени, Арген. Алар менин үй бүлөмдү табышты. Дал ошол учурда Арген түшүндү. Максат аргасыдан Сатаровго Аргендин кайда экенин айтып берген экен. Бирок Арген ачууланган жок. Ал бул дүйнөдө адамдарды коркутуу менен кантип башкараарын түшүнүп турду. Чиймелер сеники, Сатаров. Бирок аларды алуу үчүн сенин акылың жетпейт, деди Арген. Сатаров планшетти ачканда экранда чиймелер эмес, кайрадан атасынын видеосу пайда болду. Бул Троян программасы эле. Ал ошол замат Сатаровдун баардык эсептерин жана компьютерлик системасын блокко түшүрө баштады. Ошол маалда заводдогу жарык өчтү. Чор аксакалдын тобу ишке кирди. Заводдун ичинде жарылуулар эмес, тактык менен жасалган соккулар угула баштады. Сатаровдун күзөтчүлөрү тажрыйбалуу, эски жоокерлерге каршы эч нерсе кыла алышкан жок. Караңгылыкта карыялар өздөрүнүн үйүндөгүдөй эркин кыймылдап жатышты. Арген башаламандыктан пайдаланып, Максатты чечип, аны коопсуз жерге сүйрөдү. Бас, Максат, өткөн өттү, азыр тирүү калышыбыз керек. Бирок Сатаров колуна тапанча алып Аргенди көздөй ок чыгарды. Ок Аргендин ийинине тийди. Ал жыгылып калганда Сатаров анын үстүнө келип, куралды чекесине такады. Сен баарын бүлүндүрдүң, эми өлүмүңдү кабыл ал. Бирок күтүүсүз жерден Сатаровдун артынан бирөө келип, аны каттуу сокку менен жыгытты. Бул заводдун күзөтчүлөрүнүн бири эле. Ал маскасын чечкенде Арген таң калып калды. Бул айылдагы жаш жигит Аргендин атасынын эң акыркы шакирттеринин бири Сабыр атанын тапшырмасы менен шаарга Сатаровдун ишенимине кирүү үчүн жөнөтүлгөн экен. Арген байке, Сабыр ата баарын алдын ала билген. Ал сиздин шаарда адашып каларыңызды, душмандарыңыздын ким экенин билген. Биз сизди көптөн бери коргоп жүрөбүз, деди жигит. Таң атып келе жатты. Сатаров жана анын кылмыштуу тобу полицияга тапшырылды. Арген атасынын чиймелерин колуна алып, шаардын бийик имараттынын чокусунда туруп, күндүн чыгышын карап турду. Анын ийини таңылган,
бирок жүрөгү жеңил эле. Анын жанына Чорак Сакал келди. Эми эмне кыласың, балам? Кайра бизнеске кайтасыңбы? Же... Арген планшетти карап жылмайды. Жок, Аксакал. Бул чемелер, бул бир гана энергия эмес, бул адамдардын жашоосун өзгөртө турган мүмкүнчүлүк. Мен шаарда калам, бирок мурункудай бизнесмен катары эмес, мен атамдын мурасын элге берем. Бекер энергия, таза жаратылыш, биз жаңы дүйнө курабыз. Бирок ошол мезгилде Арген билген жок. Сатаровдун артында дагы бир чоң көлөкө турат. Ал чет элдик ири корпорациянын өкүлү. Ал бул технология үчүн бүтүндөй бир өлкөнү жок кылууга даяр эле. Сатаров болгону бир куурчак беле. Чыныгы душман анда ким? Аргендин атасы Сабырдын өлүмү чын эле оорудан болгонбу? Же аны жок кылышканбы? Достор, Арген бир душманын жеңгени менен ал да канча чоң жана коркунучтуу оюндун ичине кирип кетти. Атасынын мурасы бул дүйнөлүк деңгээлдеги курал же куткаруучу боло турган технология. Эми Аргенге дүйнөлүк гиганттар каршы чыгат. Ал эми максаттын чыккынчылыгын Арген чын эле кечирдиби, же бул максаттын жаңы оюнубу? Кийинки бөлүмдө Аргендин эл аралык деңгээлдеги күрөшү жана атасынын өлүмүнүн табышмактуу сырлары ачылат. Өткөрүп жибербеңиздер. Окуя эми гана глобалдык масштабка чыгып жатат. Каналыма катталып, коңгуроону басыңыз. Кийинки бөлүмдө сак саламатта жолугушканча аман туруңуздар.